Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга Канзас штаттын Денвер шаарынан чоң салам. Биз жүгүүбүздү алып келдик. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй абдан жылуу экен. Жолдо муз жок, баары жакшы, куртка кийбей, свитерчен жүрүп үшүгөн жокпуз. Артында көрүп аткан 3 тракты көрүп атасыздар. Ошолор жылгандан кийин анан биз жүгүү трейлерди коебуз допко. Алып келген жүктү түшүрүп алышат. Азыр мен деген трейлерди ачып көрүшүм керек. İçindeki жүк эмне болду экенин көрөбүз. 3 страп таккан, ошо 3 страп үзүлгөн жокпу, үзүлдүбү, груздун состояниясын көрөбүз. Бул деген Америка почтасы. Биз груз алып келгенде трейлердин эшигине тагылган сыйылды өзлөрү чекишет. Мен болсо ичине кирип чекин кылып чыктым. Алар айтат, могу сыйылды алып сал дейт. Өзүң эле сылдырып, мен алып туруп, мынакка сындырып туруп, анан ичине салып кой дейт. Азыр бул сыйылды сындырабыз. Жумшак эле металл болот, калайдан жасалган. Азыр ичин ачабыз. Трактын сыртынын бүт баары шалтак болду. Жолдо келатып туз себишкен да. Азыр ичин ачып быс сымылдап көрөлү кана, жүк эмне болуптур. О, эң сонун. Мен ойлодум эле, могу страптар үзүлүп кетип, içindeki жүктөрдүн баары чачылды го деп. Азыр бул эшикти да ачабыз. Ичине кирип, поштону бир сыра көрүп чыгабыз. Маякты жаап койбосом, шамалдан эшик ачылып кетиши мүмкүн достор. Бисмилла деп туруп, ичине чыгабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен көрө албайм, бирок сиздер көрөт болушуңар керек. Өйдө көтөрүп атам. Ушундай эки этаж коробкалар келди. Мына United States Postal Service деп турат. Ичинде бүт каттар, ар кандай посылкалары болушу мүмкүн. Жалаң ушундай коробкалар, анан могу аяк жагына ондай темирден жасалган нерсеге дагы салып коюшуптур. Жеңил аябай жүк. Кээ биз 46 миң алып калабыз. Бул жүктүн деген ордугу где-то бир 15 миңге жетпеген эле жүк. Буяка чыгып туруп, бир сире дагы көрсө болот экен. Көрдүңүздөрбү? Башына чейин ушундай коробкалар салынган. Ичинде ар кандай посылкалар болуп калат. Достор, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен ушул видеонун акырында жаңы жылдык оюндун шартын айтып, сиздерге түшүндүрүп берем. Ошон үчүн бул видеонун акырында эң кызык нерселер болот. Азыр деген трак кеткенден кийин биз 74-чү докту берди. Ошол жака коебуз. Азыр карайлы. Мына 3 трак кандай турса, пока ошондой турат. Ар жаган штаттарда сейип атып туздарды. Кызыл машканын кебетеси ушундай чарала болуп калды. Бүгүн Крисмас Америкада, ошого ылайык чамбулала трак болуп калды. Күндүздө карап көрөлү. Байыгы нерседен кийин эмне болуптур бул капталы. Олардын баарын түздөтүш керек дагы. Олардын дагы алмаштырчу жерлерин алмаштырып түздөтүп, анан тетигиндей могу крылышкасы жабык болгондо ичи көрүнбөйт да, ошо крылышкасын тагыш керек башкасын. Үстү жакшы экен же үстүнөн бери алмаштырып 1, 2, 3 частан турат экен, ар жагына окшоп. Жок, 2 эле часть экен. Могу 1 часть экен, үстү 2 часть экен. Ошондо тиги үстүн дагы анан мунусун алмаштырып, мыяк түздөтүп, анан кийинчерээк күн жылганда жасатабыз. А так азырынча болот жүргөнгө.
74-cü dokko koyduk. Hazır moну sırtqa çıkarıp salış керек eкен. Қалғанын өзүбүз сүрүп алабыз дейт. Ошон үчүн монусун чыгарып берип коюш керек. Сүйрөп жеңил эле экен, дөңгөлөктөрү бар. Американский почтанын жүк алып келген жери ушундай. Страптарды алабыз азыр. Опа, мусор жатат Америкада. Мындай жатпаш керек эле. Бирөө кофе ичип туруп ыргытып коюптур. Мындай болбойт, достор. Буякта болсо американский почтанын трактору тизилип турат. Урматтуу менин мекендештерим, убакыттан пайдаланып, пока жүктү түшүрүп аткан учурда сиздерди жаңы жылдык оюндун шарты менен түшүндүрүп берейин. Мен бир 2-3 видео мурун чыгарган видеолордун бирөөндө айткам, жаңы жылдын астында биздин Instagram каналдагы, YouTube каналдагы, Telegram каналдагы каттаачылардын арасына жаңы жылдык оюн уюштуруп приз коем деген. Азыр призди сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына мен портмоненин ичинде $200 бар экен. Атак биз деген жалаң карточка колдонобуз да. Кеш акча да салып коебуз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. $200. $20 экен. Oyundun şartında kim utsa $100'dan 2 priz bolot. Men хотя бы 2 мекендешимди жаңы жылдык столун жайып берип кубантып коеюн деп атайын ушул оюнду уюштуруп атам. Мен деген оюнду Instagram'da өзүнчө, Telegram каналда өзүнчө, YouTube каналда өзүнчө уюштурбай, бир гана YouTube каналыбызда уюштурабыз. Анткени Instagram каналды Россиядагы мекендештер көрө албайт. Ошон үчүн азыр шарт мындай. Эгер оюнга катышып, 2 мекендешим Кыргызстанда болобу, Европада болобу, Россияда болобу, Америкада болобу, ушул $100'дан 2 призди утуп алам десеңиздер, биздин Алмаз KG USA, мына ылды жака жазып койдум, же өйдө жака жазайын, өйдө жака жазып койдум. Ушул YouTube каналыма катталып турушуңар керек. Кудай буйруса мен эртең же болсо бүрсү күнү жаңы бир кыскача видео тартып YouTube каналыма коем. Ошол жаңы чыккан видеонун астына комментарий жазып атышпайбы мекендештер? Ошол комментарияга эмне кыласыздар? Азыр мен оюндун шартын жакшылап жалпак тил менен түшүндүрөйүн, ато мекендештер суроо берет. Биринчиден Instagram каналдагы мекендештер, Telegram каналдагы мекендештер YouTube каналыма үстүндөгү жазылып турган каналыма катталыңыздар. Анан комментария жазган жерге мен эртең же бүрсү күнү жаңы видео чыгарам. Ошол жерге эмне кылышыңар керек? 4 куплет, 4 куплет дегенди баарыбыз түшүнөбүз да. 4 сап болот. Ошондой 4 саптан бул 1 куплет, 2 куплет, 3 куплет, 4 куплет ыр жазыш керек. Таланттуу жигиттер, кыздар, эжелер, абалар, аталар, энелер көп болуш керек. Оюндун шарты 4 куплет ыр жазабыз. 4 саптан турган. Жаңы жыл менен куттуктап. Анан биринчи баягы куплетке бир сөздү кошуш керек. Бул Чикагода мекендештер көп жашайт. Чикаго деп кошуш керек. Экинчи куплетке андан кийин Нью-Йоркто көп жашайт. Нью-Йорк деген сөз кошулуш керек. Үчүнчү куплетке Филадельфияда көп мекендештер жашайт. Филадельфия деп сөз кошулуш керек. Анан биздин көп жашаган штаттардын бири Агая штатынын Синсинати шаары. 4-чү куплетке Синсинати деген сөз кошулуш керек. Шартын түшүндүңүздөр го дейм. Мояктын баары туз болуп калыптыр. Дагы бир жолу жалпак тил менен түшүндүрөйүн достор. Ато мекендештерден көп суроо болот. Азыр сиздерге көрсөткөн
Мына $200 приз. $200 приз. $100'дан эки мекендеш утат. Бул жаңы жылдык майрамга карата столуңарды жайып берейин деген ой. Оюнга катышыш үчүн үстүндө жазылып турган менин Алмаз KG USA YouTube'ума катталышыңар керек. Подписка кылып, колокольчикти басып коюшуңар керек. Анан күтүп турсаңыздар, мен эртең же бүрсү күнү бир чакан видео жасап туруп, ошол видеону коем. Ошол акыркы чыккан видеонун астында комментарий жазып атпайсыңарбы? Ошол жака 4 куплет, 4 саптан турган 4 куплет ыр жазышыңар керек. Таланттуулар абдан көп. Биринчи куплетке Чикаго, экинчи куплетке Нью-Йорк, үчүнчү куплетке Филадельфия, төртүнчү куплетке Синсинати деген сөздөр кошулуш керек дагы. Америкадагы мекендештердин жаңы жылы менен куттуктап, Россияда болосуңуздарбы, Кыргызстанда, Европада болосуздарбы, Америкада, Японияда, Турцияда, кайсыл жерде болбоңуздар мекендештер. Ошол ырыңыздарды койсоңуздар, мен тандабайм. Мекендештер лайк коет. Кимдин ыры жагып калса, ошол көп лайк алат. Ана мен карайм. Ал видеону койгондон кийин бир күн күтөм. Бир күндөн кийин кимдин ыры көп лайк алса, мен ошол мекендешим менен байланышка чыкканга аракет кылам дагы. Эки мекендешим болот. $100'дан эки мекендеш утат. Анан жаңы жылга чейин Кудай буйруса, может 29-ында болуп калат, может 28-inde болуп калат. $100'дан эки мекендешиме салуям. Бир эле нерсе бар, достор. Мен Кыргызстанга только акча сала алам. Башка Россияда, Европада, башка өлкөдө болуп калсаңыздар, Кыргызстандагы туугандарыңыздардын паспортунун данныйын, анан телефонун берсеңиздер, мен ошол туугандарыңыздарга, ата-энеңиздерге, же агаңыздар, же эжеңиздер, кимиңиздер болбосун, мен ошол жака салып ийем. Анткени мен деген MoneyGram менен акча салганда только Кыргызстанга жибере алам. Ошондой достор, анда күтүңүздөр, баарыңыздарга ийгилик, жакшылык, искусствону өркүндөтөлү, а может арабызда биздин жаштардын арасында чыгып калат, эжелер, апалар, аталардын арасынан чыгып калат, байкелердин арасынан, карындаштардын арасынан чыгып калат, таланттуу ыр жазган, аракет кылып жүргөн мекендештер. Ошо Америкадагы мекендештерди жаңы жыл менен куттуктап, 4 куплет, 4 саптан турган ырды жазып, ошол видеонун астындагы комментарияга жазасыздар. Түшүнүктүү эле болду го дейм. Анда YouTube'дагы видеону күтөбүз, достор.